Бирөө жарым намысына тийип койду бекен? Ким болушу мүмкүн? Эмнеге мен ушул кыздын артынан жүрөмүн? Эмне болсо ошол болсун деп таштап ылдыйга түшүп кетти. Кийинип сыртка чыгып, үйүн көздөй жөнөп кетти. 14 күнгө дем алышка чыкты. Жаңы жылы менен куттуктап Нургазы Адилетти алып келди. Адилет Адемини көрүп, эжелеп алыстан жүгүрдү. Адеми да абдан сагынып, өзүнүн бир тууганындай көрүп, ал да жүгүрүп барып кучакташып, бирин бири өөп жатты. Колундагы белектерин Адемиге сунду да үйгө кирип отурушту. Адеми Адилетти ээрчитип, кечке ойнотуп жүрдү. Кечинде Нургазылар да кетишти. Нургазы канчалык унутууга аракет кылса да, эч эле эсинен чыгара албады. Кайра көргүсү келип, күндө оорунуп сагынып келгиси келет. Мына бүгүн да Адеми үчүн гана келген. Жаш сүйгөн кызын көрүп, аз да болсо сагынычын таркатып жол алды. Адеми адатагыдай үйдөн чыкпай китеп окуп отурат. Үйдө дем алды. Мектеп ачылып сабакка барып келип жүрдү. Бир көчөдө жашаган Бактыгүл менен күндө чогуу келип, жакын болуп кетишти. Муратка Арсен телефон чалып, Адеминин телефон номерин алып бер деп өтүнгөн. Тилекке каршы Адеми телефон көтөрчү эмес. Кулагына да тосуп сүйлөшүп көргөн эмес болчу. Ошондой күндөрдүн биринде Бактыгүл туулган күнүн белгилеп, кыздар балдардын баарын үйүнө чакырды. Бир бөлмөдө 7 кыз отурат. Калганы уул балдар. Адеми да бар болчу. Арсендер да туулган күн экенин угуп келишкен. Ичкери батынып кире албай көчө тентип жүрүшөт. Ар бир кызга барып, бий башталып, эки-экиден бийлеп жаткан жаштар. Мурат Адемини бийге чакырды. Жок деген жоопко ачуусу келип, колундагы бакалы менен сөгүнүп атып урду. Тийбей ичиндеги суусундук чачырап, жыйылган төшөктөр да булганды. Тоготпойм дечи, мен сага көрсөтөмүн деп кек сактап алды. Адеми көңүл бөлбөй бийлеп жүрө берди. Түн бир окумда баары чыгышты. Үйлөрүн көздөй жөнөп кетишти. Адемини аңгып турган Мурат колдон алып, бакырганына карабай, бузулуп ташталып кеткен үйдүн ичине алып кирди. Жан талашып качканда түртүк жиберди. Чалкасынан түшүп, башы айланып, көзү караңгылашып жатып калды. Турууга аракет кылды. Мурат келип үстүнө жатып, уйпалап, кийимдерин чечип жатты. Чүш, бакырба. Бакырбачы, кичине эле оорутат. Кийин өзүң мени издей турган болосуң. Жаным, азыр мына. Суранамын, кач, тийбе мага, Мурат. Эртерээк ойлонушуң керек эле. Өзүңө өчөштүрдүм, ушуну кааладың го өзүң. Кыйнап шымын чече албай жатты. Бир кезде түймөсүн жулуп алды да, шымын шыпырып салды. Уйлаганына да карабай ишин убантууга өттү. Тыбырчылап каршылык көрсөтүп жатканда, жаагына чаап, муунтуп, өзүн жоготуп койгуча колун бошотпой койду. Анан шашылбай шылдыңдап кийимдерин чече баштады. Аңгыча артынан келип калган караан жан талаштыра тепти. Ал Арсен болчу. Оозу мурдун жарып, уруп салды. Көчөдө мушташып, кара күчкө ээ болгон. Ал эми Мурат айылда эле өзүнүн классташтарына, өзүнөн кичүү балдарга гана өнөрүн көрсөтчү. Арсен шаарда өзү жашаган райондо Тигртыр деген наанды алган. Районуна бөлөк балдарды жөн киргизип койбойт. Мектепти да эч ак өзү башкарып колго алган. Мурат арт жакта жатат сулайып. Арсен Адемини тургузуп, үстүн жаап, кыйла алып отурду. Өзүнө келип ачык денесин көрүп абдан уялды. Арсен артын карап сыртка чыгып кетти. Кийинип бүтүп, жанында жаткан Муратты карап коюп чыгып кетти. Арсен күтүп турган болчу. Артынан аста басып барды. Чыктыңбы? Ооба, деп аста үн чыгарды. Жүр анда, кетик. Арсен алдыда Адеми арта басып кетишти. Үйүнө жеткиче бир да сөз сүйлөшпөй кетишти. Жеткенде Арсен бурулуп, боору ооруп карап турду. Рахмат сизге. Эшик суук, үйүңө кир. Бул жакшылыгыңызды албетте кайтарамын. Кереги жок. Эч кимге эчтеке дебе. Мен өзүм сүйлөшөм Мурат менен. Экинчи сага тийиштик кылбайт. Макул. Бар эми кир. Астынасына чейин кадам таштап барып артка бурулду. Арсен кетпей карап турган. Адеми уялып үйгө кирип, эшикти бекем жаап жатаар көрүнө барды. Апасы кызынын киргенин билип: "Адеми, келдимби кызым?" "Ооба апа, келдим." Жата кой кызым." Макул деп апасынын артына кучактап жатып алды. Уктай албай Мураттын кылган кылыгына ыйлагысы келсе, Арсенди ойлоп сүйүнүп турду. Ойлор жүйдө өтүп таштады. Арсенди эч оюнан кетире албай койду.
Кудум өзү күткөн жомоктогу ак атчан баатырдай. Эртең менен турган апасы мемире уктап жаткан кызын көрдү. Ойго топой от жагып, чай кайнатып, үй тиричилиги менен алек. Адеми саат 10 барып уйкудан турду. Көзүн ачып ойлуу жатты. Апасы: "Адем, тур кызым, чай ичелиби?" "Апа, сиз чай ичпедиңизби?" "Жок, жалгыз ичким келбеди. Турчу батыраак. Өзөгүм өрттөнүп кетти." "Апа, сонун, уктапмын." Апасы жанына келип, жөнүнөн таптап, чачынан сылап эркелетип: "Тур, тура кой, менин уйкучу кызым", деп жүзүнөн өөп тургузду. Ордунан туруп, жүзүн жууп келип, тамактанып, үй жыйнап жүрдү. Кеч кирди. Кечинде улан кирип: "Адеме эже, сизди классташыңыз Мурат аке чакырып жатат." Адеме коркконунан эмне дешин билбей калды. Апасына эч жакпады. "Кечинде эмнеге келет? Эртең сабакта деле айтса болмок." "Апа, мен бат эле келип калам. Чыгып эле киремин." "Макул, бар улан, эжеңин артынан чык." "Макул, апа." Адеми чыкса Мурат турган. "Адеми, салам", деп күн кетти. "Эмнеге келдиң, каракча? Сен эркек эмесиң, уктуңган?" "Кечирип кой. Ичип алып өзүмү башкара албай калыпмын." "Жогол, экинчи келбе, көрүнбө. Көрүнчү болсоң өзүңдөн көр." "Макул. Мен кечирим сураганы келгенмин. Кеттим анда." Адеми да бурулуп үйүн көздөй кирип кетти. 14 февраль. Сүйүшкөндөрдүн күнү. Мектепте майрам болуп, кыз жигиттер бири-бирине белек тартуулап, сүйүп жүргөндөр сүйүүсүн арнады. Сабак болбой жүрүштү. 2 саатка спорт залына бий уюштуруп, жаштар бийлеп, Айтор майрам көңүлдөгүдөй. Адеми да Бактыгүл менен четте сүйлөшүп, бийлегендерди карап турушкан. Сырттан 3 бойлуу балдар кирип келишти. Артынан Арсен да келди. Бир сыйра кыдыра карап, Адемини көрүп, түз эле ошол жакты көздөй басты. Жанына келип, "Кандайсың?" деп колун сунду. "Жакшы, рахмат, майрамың менен." "Рахмат, сенин да майрамың менен." "Рахмат, бирге болсун. Жүрсөң сыртка чыгып кетебиз." Өзү биринчи чыгып кетти. Уялып артынан сыртка жөнөдү. Унасынын алдында турган болчу. Жанына жакын келди. "Маанайлар кандай?" "Жакшы, маанайларым." "Мурат тийишпей элеби?" "Жок, тийишпей эле." Жер карап турган Адеминин колуна кыпкызыл рөза гүлүн сунду. Бир букет гүл. Мындай гүлдү өмүрүндө алган эмес болчу. Жылмайып гүлдөн баш тарта албады. Колуна алып, ууртунда пайда болгон жылмаюуну өзү да сезбей калды. "Рахмат, сулуу гүлдөр. Сага арзыйт. Сен бул гүлдөрдөн да аруу, таза, сулуу, кадыры жогору кызсың. Дайыма ушундай жүр. Мүнөзүң сулуу сенин." "Рахмат, мактап жибердиң." "Мактоого арзыйсың. Жүр, айланып келебиз. Эртеле алып келемин." Адеми бир аз ойлонуп турду. Өзү билбеген абалда унаага отуруп алды. Унааны айдап, шаарга бараткан жолдогу чакан кафеге токтошту. Ичкери киришип, жабык бир бөлмөсүнө кирип отурушту. Тыкылдаган тейлөөчү кыз келип буйртма алды. "Адеми, эмне жейсиң?" "Билбейм." Азыр кара моорекиндей тамактар бар экен." Анда мага куурдак." "Ооба, чоң кыз. Жашылча салаты, 2 куурдак, нан чай, өрүк шербети, анан мореки торттон да 2 бөлүк алып келип бериңиз." "Макул", деп чыгып кетип, 10 мүнөттөй аралыкта баарын алып келип үлгүрдү. Тамактанып сүйлөшүп отурушту. Бул биринчи тунук махабат болчу. Сүйүүнүн баалын татып, аң сезиминен адашып турган кези. Кыз баланын канчалык уяң тартканы, наздуулугу, ошончолук сулуулугуна сулуулук кошуп, анын ажарлуу аял экенин көрсөтүп турат эмеспи? Сен канчалык өзүңө алып качып сүйсөң, сени сүйгөн адам сага болушунча жакындап, сенин мүнөзүңдү, кылыктарыңды издеп үйрөнүп чыгат эмеспи? Адеми эгер макул болсоң, деп ойлонуп калды. "Жок, мага эрте. Мен макул эмесмин", деп жер карады. "Түшүнбөдүм. Эмнеге макул эмессиң? Кандайча сен жашсың?" деп башын тырмап, сүйлөр сөзүн таппай жер карады. "Мен сөзүмө бүтүрө элекмин. Баштайт элекмин. Эгер макул болсоң, Нооруз күнү да келемин. Шаар айланып келебиз." "Билбеймин. Барам деп айта албайм." "Курбумду алып ал. Күркүм фильм, кыргызча, жаңы чыккан. Концерт болот."
макул келе берсинчи. Ооба, туура айттың. Сен өзүң да мени жакшы көрүп калгыча күтөмүн. Шашылба, жооп беришке. Жүрөгүңө кулак сал. Биз азыр эң жакын достордонбуз. Бул жөн гана кызыгуу же сыйдоо да болушу мүмкүн. Бара-бара өз ордуна түшөт. Ага чейин дос болобуз. Макулбу? Макул. Адеми сыртында күргөнү менен ичинде ит өргөндөй болду. Эч ак сүйүп калганы менен иши да жок. Эх десе, намыс деген бар го, уят деген. Эч качан кыз өзү биринчи сөз айтпаш керек. Адеми сүйүп калсам уялбай айтамын дечү. Жок, бул жөн гана болбогон сөз экен. Ал үчүн темирдей эрк керек болчу. Экөө тамактанып бүтүп, унаага отуруп айыл кайра келишти. Көчөнүн башына токтоп, андан ары сүйлөшүп кетишти. Өткөн кеткенден сүйлөшүп, бара жатышты. Үйүнө жетип келди. Рахмат баарына. Эч нерсе эмес. Макул, апам чыдып калбасын. Кошуналар көрүп калса сөз кылышат. Макул, өзүңдү этият кыл. Бар кир, мен карап турам. Макул, деп жылмайып күлүп кирип кетти. Адемини карап көккө ой басып турган аңгыча телефонуна чакыруу келди. Алло, Арсен кайдасың? Алыстамын шаардан, эже. Эртерээк жетип кел. Эмне болуп кетти дагы? Деги тынчылыкпы? Апаң ооруканада? Жүрөгү дагы кармап калды. Эмне болду? Мен бат-бат жетип барам. Арсен унаасына жүгүрдү. Жетип барып катуу айдап шаарга зуу койду. Оюнда ар түркүн ойлор. Апама эмне болду экен? Деги тынчылык болсо болду. Уф. Алдынан милиция кызматкерлери тосту. Аларга да карабай, катуу айдап бара жатат. Кызыл чырагын өчүрүп, жандырып, артынан эки унаа кууп келе жатат. Аларга көңүл бөлсө гана. Түз эле борборду корканага айдады. Алдына токтотуп жүгүрүп кирип кетти. Милиция кызматкерлери да унаасын токтотуп, төртөө артынан жүгүрүштү. Кире берише отурган эжеге чуркап келип, саламатсызбы эже? Саламатчылык. Маматова Динара канчанчы бөлмөдө жатат? Азыр карап берем. Экинчи кабатка көтөрүлүңүз. 121 бөлмөдө. Рахмат чоң. Жүгүрүп чыгып барды. Бөлмөнүн сыртында тай эжеси асылкан, кичинекей карындашы Жоогазын турган. Аке, аке деп жүгүрүп келип бутуна жабышты. Жоогазын. О, жоогашкан Айдыл. Үйдө. Дүкөндө калды, иштеп жатат. Жүр. Эже кандайсыз? Жакшы, садагам. Жашып жиберди. Апама эмне болду? Ооруп калдыбы? Ооба, байкуш базарда өзүн жоготту. Эмнеге бардыңар эле? Апам эртең менен жакшы жүрдөлүң го? Атаңды көрүп калды. Экинчи аялы менен. Бул жинди өздөрүн аябайт. Жүрөгү кысылып жыгылып түштү. Энен турайын, мен көрсөтөмүн ага. Аялы экөөнү өрттөп келбесемби? Апаң күйүп күл боло турган болду. Кой тим кой, мейли айланып келет. Кайра. Атаңа каяш айтпа. Сыйла. Кай жакка келет? Кайсы сый калды? Эс тарткандан бери апамды кордойт. Атам эмес. Ал. Силер үйгө бара бергиле. Дүкөнгө жардам берип коюңузчу эже. Мен ушул жерде боломун. Бир аз туруп барам, апам өзүнө келгенде. Дарыгерлерге жолугуп сүйлөшүп, апасын жакшы палатага көчүрдү. Өзүнө келген апасынын алдында отурду. Колун кармап, көзүнө жаш толгон апасын тике карап, каардуу көздөрү менен аяп карап отурду. Үйдөн кабар алдыңбы? Ооба. Жоогазың кандай? Ыйлабай эле жүрөбү? Ооба, жакшы баары. Өзүңүзчү? Мен да жакшы. Эмнеге ага көңүл бөлдүңүз? Кой балам, андай дебе, атаң болот. Эч өзүңүзгө өзүңүз күйбөйт экенсиз. Өзүңүзгө кошуп бизди да кыйнап салдыңыз. Жек көрөм ошол адамды. Антип айтпа, ооруп турган жүрөгүңдү оорутуп. Апа, өзүм багамын. Кабатыр албаңыз. Аны үйгө да киргизбең. Макул. Бар үйгө, баарын карап алам. Дүкөндү жабыш керек. Ооба апа, мен кетемин. Сиздин жаныңызга тай эжеми жөнөтүп жиберейинби? Кой балам. Мына палатада жаткандар менен сүйлөшүп жатамын. Эртең жоогазынды ала кел. Макул апа, сиз жакшы эс алыңыз. Мен дарыгерлерге дайындап койдум. Өзүңүздү этият кылыңыз, деп чыгып кетти. Арсендин атасы органда иштеп, азыр пенсияда. Майор болуп, ата мекенге кызмат өтөп келген.
Акчаны абдан жакшы табат. Жеке бизнеси бар. Апасынын болсо 2 жерде салону бар. Үйү шаардын так ортосунда. 2 кабат. Биринчи кабаты дүкөн. Шаардагы атактуу жатакана дагы ушул Арсендин атасына караштуу. Ал жерге колунда бар. Жана чет өлкөдөн келген туристтер гана акчасына чыдап кире алат. Абдан аял жандуу. Апасы Динараны кашатып келет. Канча жолу өз көзү менен көрүп, өз колу менен тутуп алса да, жолдошун абдан жакшы көрүп, сүйүп кечирип жашайт. 1 жылдан бери 1 жаш келинге ыйлешип калган. Арсен да көрүп калып, апасына айта албай жүргөн болчу. Апасынын дагы азап чаккенин каалаган эмес. Түз эле атасынын жумушун айдады. Сыртта экинчи аялы Саулени унаага отургузуп жаткан болчу. Унаадан түшүп барып, унаанын эшигин катуу жаап, Сауленин бутун кымчып койду. Ооруганына чыдабай бакырып жиберди. Көрүп турган атасы ачуусу менен келип түртүп жиберди. Эй, акмак, эмне кылганың бул? Акмак менби же сизби? Үйгө бар. Мени шерменде кылбай үйдө сүйлөшөбүз. Сиз өзүңүз шерменде кылып бүттүңүз. Үйгө кадам таштап барбаңыз. Апам сизге оюнчук эмес. Эгер дагы капа кылсаңыз, сизди да тиги шуркуяңызды да тынч койбойм. Билесиз, мен сөзүмдүн үстүнөн чыгам. Сен жаштын. Чоңойгондо үй бүлө курганда түшүнөсүң. Мен эркек адаммын. Мага бирөө жетишет. Ак никелеп алган аялымдын, балдарымдын кыйналышын каалабайм. Себеби өзүм апамдын эзилгенин көрүп, өзүмө жетишерчик сабак алдым. Турмуштан сабак алып бүттүм. Азамат, бар үйгө эми. Мен бүгүндөн кийин сизге сүйлөбөйм. Мени жашооңуздан чийип коюңуз, деп унаасын катуу айдап жылып кетти. Үйүнө барып дүкөнүн жаап, иниси Эдил экөөлөп үй жумуштарын аткарышты. Эртелеп туруп карындашын мектепке даярдап, чачын өрүп курсагын тойгузуп жеткирип келди. Адеми Арсендин кеткенин терезеден карап турган эле. Артында апасы байкап калды. Ушул бала берди үгүлүңдү. Апа, жок, бул берген жок, деп уялып кетти. Макул эми, эжең да, синдин да жок. Же сырдашарга жакын курбу кызың да жок. Мага айт. Эч качан жаман кеңеш бербеймин, кызым. Мен да жаш болгонмун. Татынакай бала экен. Бүгүн Нургазы байке да келип кеткен. Тиги белекти сага алып келиптир, күтүп кетти. Барып кичинекей чакан белектин ичин ачты. Телефон болчу. Биринчи телефону. Абдан сүйүнүп, түшүнбөсө да карап жатты. Убакыт билинбей өтөт тура. Ар бир өткөн саатты артка кайра кайтара албайсың. Кечээ эле ыйлап, коркуп жүргөн кыз бүгүн сүйүү отуна чалынып, сүйүүнүн бал татымына мас болуп, көзү эчтекени көрбөй, кулагы дүүлөй болуп, отурса Арсенди эстейт. Сүйүү канчалаган адамдарды акылдан адаштырып, акындарды дудук кылып, сыздатып, бооздотуп, өз даңгыр жолуна салып, каалашынча бийлик жүргүзөт эмеспи? Ошо сыңарындай, мына бүгүн Адеми ошол сүйүү деген ормон токойго баш айланып, аттанып, чалдыгып, чалынып отурат. Нооруз майрамы мусулман элдеринин өздүк жаңы жыл майрамы. Кыргыздын улуттук кийимдерин чоң эне, чоң аталарыбыз кийип алышып майрамга барышат. Эл чогулуп, ыр-ырдалып, бий бийленип, ар түркүн улуттук эсте калган оюн зоокторду көрдү ойношуп, эң кызыгы сүмөлөп бышырышат. Казанда кайнап сүмөлөк аралаштырганча тилек ниетиңди айтсаң орундалат деген сөз бар. Бүгүн да бардык айыл апалар ушул майрамды белгилеп жаткан кези. Адеми апасын алып майрамга келди. Көчө болуп отурушуп, үйүнөн алып барган тамактарын ортого коюп, даам татып, сүйлөшүп отуруп келишет. Апасы кечке аялдарга аралашып, көңүлү кыйла ачылды. Кечке жуук кошунасынын үйүндө сүмөлөп болуп, ошол жака кирип кетти. Адеми эртеден кечке Арсенди күттү. Кеч кирсе да дайыны болбоду. Үйүнө кирип китеп баракта отурат. Ой санаасы Арсенде. Бир кезде тарс эткен үн чочутуп жиберди. Терезеге таш тийген болчу. Ай, ушул жаш балдар, пайдасыз кылык кылышат, деп жакын келип терезеге баш бакты. Арсенди көрүп уялып кетип, жашынып алды. Дүпүлдөп соккон жүрөгүн басып алып, күзгүгө барып оңдонуп түзөнүк чыкты. Салам, Адеми. Салам, кандайсың? Жакшы, өзүң кандайсың? Майрамың менен. Рахмат, сенин да майрамың менен. Кечиресиң, кеч калдым. Апамы ооруканадан чыгардым. Тууган урук кошуна колон келип, колум бошободу. Бошогондо биринчи сага жүгүрдүм. Апаң ооруп жаткан беле?
Айыгып кеттиби? Баары жакшы. Оору өтүп кетти. Колун көтөрүп саатына үңүлдү. Азыр ден соолугу да жакшы. Шүгүр. Көркөм фильм 15 мүнөттөн соң бүтөт. Концерттин башталышына жарым саат бар. Сөздүн кыскасы жетишебиз. Концертке кеттик. Мен апамдан сурашым керек. Адеми чындыгында коркту. Кечинде шаарга барыштан. Шаар алыс, шаарга барабыз десе, Адеми үчүн башкача угулат. Нургазынын үйүнө барганда биринчи барышы болгон. Азыр болсо жөн ойногону баары үй чуктаса да түшүнө кирген эмес. Сурасаң сөзсүз жок деп айтат. Адеми кеттик. Көзүңдү жумуп ыраазы бол. Бир жолу урушугасың. Али бул күндөрдү көп эстейбиз чогуу. Мен мындай кыла берип көнүшүп да кеткенмин. Бала кезде күндө таяк жечүмүн. Апаман да, атаман да макул деп ыйлап алып, эртеси өз билгенимден калчу эмесмин. Жүр, эстеп жүрөсүң бул күндү да. Макул, анда кеттик. Адеминин колунан алып, унаага отургузуп, шаарды көздөй зуу койду. Музыканы катуу коюп, кошулуп ырдашып, башын кыймылдатып коюп бара жатты. Адеми айнегин ачып, колун чыгарып, шамалга жүзүн тосуп бара жатат. Айдана укмуш сонун көрүнүп калган. Жапжашыл чөп, кызыл-тазыл гүлдөр, жол чети катарынан тизилген жийде жыта аңкып, бупкурап жыттанып, көңүлүңдү тээ алыска алып учат. Алыстан майы кызматкерлерин көрүп калды. Качан көрсөң жолдо турат, бутка оролошуп. Же майрамды, же каар, жамгырды билбейт. Ушулардыкы өттү, деп сүйлөнүп алды. Болоттон уруксат сурап, эми тамеки чекени кеткен болчу Кадыр. Кадыр, Кадыр, бол тез бери кел. Жанакы 999 кара иномарка келе жатат. Энеңди өпкөсү жок. Азыр көрсөтөмүн акмакка. Тойгозду өпкө парпырап айдаганын кара. Жанагыбы? Ооба, ошол тирмизек. Тутсам жеймин. Отур, унаага отур. От алдырып даяр тур. Бүгүн кармабасам атымды башка коем. Кадыр унасын от алдыргыча жанынан шуулдап өтүп кетти. Болот шашып отура калып, артынан кууп жөнөдү. Арсен каткырып, андан да каттуу айдады. Бас, айда жет. Батыраак айда. Азыр кармайм сени. Энең Дурайымдын баласы. Акмак, акчаңа көптүмбү? Уф. Тырылдаган трактордой машинең менен кайда барасың? Калчы, деп күлүп бара жатты. Арсен, мен коркуп жатам. Жайыраак айдасаң боло. Адеми коркуп, көзү алайып оюна миң түркүн ойдор келип кетти.